Өзгөн районунун Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Үч-Капчал айылында 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата номер 51 Турдубай Оморкулов атындагы орто мектебинде балдарга стимул берүү максатында грек-рим күрөшү боюнча мелдеш уюштурулду. Иш-чарага Жалпакташ айыл аймагынын өкмөт башчысы жана Ош облусунун Ден тарбия комитетинин төрагасы катышты. Бул иш-чаранын негизги максаты жаштарды спортко тартуу. Багы спорт бул мүнөз да. Мүнөздүү болуш керек. Негизги максаты ошо. Мүнөздүү болуш керек, чыгырак болуш керек, сергек болуш керек деген максатта бүгүнкү иш-чараны уюштурдук. Кудай буйрса бул жерден биз үмүттөнүп атабыз. Жакшы ниет менен баштадык. Ушул өлкөнүн желегин көтөргөн Кыргызстанды тааныткан бизден чемпиондор чыгат деп үмүттөнөбүз. Андай балдарыбыз Кудай кааласа бар. Аталган иш-чараны уюштурууга Жалпакташ айыл аймагынын өкмөт башчысы жана жергиликтүү кеңештин депутаттары каражат жагынан колдоо беришти. Биз жергиликтүү кеңеш тарабынан айылда кайсы айылда кандай иш-чара болсо бардыгына колдоо көрсөтүп турабыз. Азыр көрдүңүздөр мына бала бакчадагы иш-чараны, азыр мына жерде жаштарды спортту өнүктүрүү боюнча иш-чаралар өтүп жатат. Ушуга дагы колдон келишинче эмне жардам бизге каттар барган болсо ошого караша тиешелүү жардамдар берип келебиз. Номер 51 Турдубай Оморкулов атындагы орто мектебинде грек-рим күрөшү кошумча сабак катары киргизилген. Бүгүнкү болуп жаткан күрөштө финалга чыгып, 1-орунду багындырган Бекзат Пайсылдаев сабактарга тагай катышып, ушундай ийгиликтерге жеткенин айтат. Бул залды ачкан биринчиден Баястан агайга ыраазы болсун, Аллахым өзү колдосун. Биз Баястан агай жок болсо бунтип эч ким күрөшпөйт эле. Баястан агайдын мындайча айтканда салымы өтө эле чоң. Анан бул жактан бизден айыл өкмөттөргө, жогорку кеңештерге бул өздөрү спонсор болуп бизге церемонияны уюштуруп бергени үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен дагы өзүм ушул грек-рим күрөшүнө кызыгам. Ушу келечекте ушу олимпиаданын, дүйнөнүн чемпиону болгум келет. Акжол Махмутовтай, Жолма Шаршембековтай болгум келет. Буйрса чемпион болобуз Кудай кааласа. Аталган мектепте грек-рим күрөшү боюнча машыктыруучусу Баястан Урматбек уулу бул идеяны алып чыккан. Аны мектеп директору колдоп 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата иш-чараны уюштурду. Алардын бир гана максаты Кыргызстандын желегин желбиреткен спортчулар чыгат деп үмүттөнүүдө. Бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнүнө карата ушул биздин мектепте жаңыдан ачылган грек-рим күрөшү боюнча кружок иштейт. Булар кандайдыр бир үмүт менен келип балдарга ушундай спонсорлук кылып атышат. Кудай кааласа тренерибиз жаш, жаңы, катуу иштеп атат. Келечекте ушул жерден спорттун чеберлери, дүйнөнүн чемпиондору, олимпиаданын чемпиондору чыгат деген зор ишеничтебиз.